Бул аптанын маанилүү жаңылыктарына сар эсеп салабыз. Назарыңыздарда апта маалыматтык программасы. Студияда Гүлбарчын Молдоева. Саламатсыздарбы? Алгач алдыңкы мүнөттөрдө. Тоң районунун Төрткүл айыл аймагында 3 коргон суу сактагычына капсула салынды. Курулуштун жалпы наркы 59,5 миллион акш долларын түсөт. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышты. Жети Өгүз районунун туристтер байырлай баштаган Барскон капчыгайына Чакан ГЭС курулмай болду. Чакан ГЭСти ишке киргизүү 2025 жылдын сентябрына пландалууда. Ысык көл жайкы ээс алуучуларын тосууга даяр. Эми коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Чет элден келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо үчүн Чолпон Атада гарнизондук бөлүштүрүү болду. Түп районунда ишке ашып жаткан Каркыра тоо комплексинин курулушу тоо туризмин сүйүүчүлөргө жакшы мүмкүнчүлүк. Андагы долбоордун биринчи баскычындагы курулуш иштерин программанын жүрүшүндө айтып беребиз. Узап бара жаткан аптадагы облус аймак үчүн олуттуу жаңылыктар менен коштолду. Алардын ана башы катары дубандагыларды сароору кылган саркынды суу маселесин санадан чыгаруу самалыгын айтсак болот. Анткени буга мамлекет башчы дагы маани берип, Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өйдөдөн берилген өлкө жетекчисинин тапшырмасын жергиликтүүлөр жеринен аткарууга камырууда. Жума ичинде Балыкчы шаарында алгачкы ирет курулуп жаткан саркынды сууларды тазалоочу жайдын курулушу менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев таанышты. Бул жайдын курулушу 2022 жылы башталган. Кубаттуулугу калктын өсүшүнө жараша 4200 кубка ылайыкталыптыр. Ишке кирсе 40 адам жумуш орду менен камсыздалаары белгиленди. Курулган иш кур калбайт. Ушул тапта жумуш дээрлик аяктап, жакынкы күндөрү ишке берүү алдында турат. Азыркы күндө 95% курулуш иштери жалпы бүттү. Азыр жанакы жабдууларды монтаждоо иштери жүрүп жатат, оборудованиялардычы. Алар бир 80%га бүттү. Пусканаларда жумуштар башталат да. 60 күн берилген, сууну коюп берип, суунун кирип чыгышын баарын бир 60 күнүн ичинде, 2 айдын ичинде мониторингдеп турабыз. Анан кийин эксплуатацияга 2 айдан кийин кабыл алабыздар. Саркынды суларды тазалоочу курулмада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешевич өзү келип, өзүнүн катышуусунда ушул жүрүп жаткан иштер боюнча таанышты, сапаттуулугу менен таанышып, мындан аркы ишти алып кетүү боюнча бир топ маселелер көтөрүлүп, ошол боюнча тапшырмалар да берилди. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса бул курулманын 95% аягына чыгып калды. Бул болсо Ысык көлдү экологиясын сактоо президентибиздин жарлыгына ылайык жасалып жаткан иш Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда жүрүп жатат. 2 ай сыноо мүнөтүнөн өткөргөндөн кийин Кудай буйруса бул август айында ачылышы жасалып, ошол эле убакта ушул эле подрядчы компаниялар дагы 1 жыл биз менен сопровожденияда иш алып барышат. Ысык көлдүн дарбазасы тыккан балыкчыдан башталган Төрөбаевдин иш сапары Ырыскылуу Ысык көл районунун Кошкөл айылында уланды. Жамгыр менен жер гүлдөйт, эмгек менен эл гүлдөйт деп келсек, эми бир топ жарандарыбыз жамгырды күтүп, асманга аялуу карап олтурбай, жасалма жамгырлатып сугаруу системасын өнүктүрө башташты. Төрөбаев элетти пайдаланып жаткан дал ушул система менен таанышты. Буга чейин райондо суу таңкыстыгы артып, суга суу көйгөйү курч турган. Эми минтип маселеге чукул маани берилип, Тамчы, Торайгыр айыл аймактарында 25 гектарга жакын жерди сугарууга ушул система менен жүрүүдө. Биринчи бул түшүмдү жогорулатат, экинчи сууну үнөмдөйт да. Эл көрсүн дагы мына ушундай системаларды орнотсо болот деп, азыр мына банктан лизинг аркылуу биз жамгырлатуу жана тамчылатуу системасын лизинг аркылуу акчасын да бөлдүрүп атабыз. 6%-дан алса болот. Ушул Кыргызстан боюнча биз ар бир райондо пилоттук долбоор 100 гектарда ушундай кылабыз. Кудай буйруса, ар бир райондо 100 гектардан кем эмес ушундай ыкмаларды коебуз. Биринчи этапта, анан быйыл биздин планыбызда 4-5 миң гектарга ушундай жаңы технологияга киргизели деп атабыз. Эмки жыл болсо 10 эсе көбөйтөбүз, анан жылына бир 100 миң гектарга өтүш керекпиз. Бул эмнеге өтүп атабыз? Биринчиден, мына биздин фермерлерге сугарып атканда бүгүнкү күндө сугатчылар жок. Экинчиден, сууну жоготуусу абдан көп болуп атат. Үчүнчүдөн, ушул жерлердин жанагы плодородный слой деп коет, үстүнкү биздин ошолор мындай айтканда жуулуп кетип атат. Анан үчүнчүдөн ушул биздин дыйкандар жакшы түшүм ала албай атышат.
Ошон үчүн ушу жаңы технология өтүп атабыз, Кудай буюрса өтөбүз бүт Кыргызстан боюнча. Айтор жакынкы күндөрү райондогу 140 гектарды да жамгырлатып сугарууга өткөрүү мерчемделүүдө. Сугат сууну коромжусуз пайдаланууга шарт түзгөн жамгырлатып сугаруу системасы узак жылдар бою суу жетпей, кайрак калган айдоо жерлерин иштетүүгө жол ачты. Бул ыкма мамлекет тарабынан колдоого алынып, дыйкандарга 6% насыя каралган. Эске салсак, пилоттук долбоордун негизинде ар бир райондо 100 гектар жер жамгырлатып сугаруу системасын өтөт. Мындай иш-чарага улай эле Тоң районунун Төрткүл айыл аймагында 3 коргон суу сактагычына капсула салынды. Курулуштун жалпы наркы 59,5 миллион акш долларын түсөт. Курулуш Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду жана өкмөттүн кошумча каржылоосунун негизинде ишке ашууда. Иш ыргагын тездетип, курулуштун сапаттуулугун арттыруу максатында мамлекет тарабынан 87 миллион сомго атайын техникалар алынып берилген. Ири көлөмдөгү суу сактагычтын курулушу 2 жыл мурун башталып, 2025 жылы ишке берилет. 3 коргон суу сактагычы бүгүнкү күндө 4000 гектардан ашуун айдоо аянтын сугат суу менен камсыздайт. Кубаттуулугу 4 миллион 300 миң кубту түзгөн суу сактагыч дыйкандарды толук кандуу суу менен камсыздай албай келген. Биздин максат ошол долбоорду биз бүтүрүп, бул жерде суу сактагычты куруп, анан ушул суу сактагычта суу топтолуп, ошол кийин биздин жөнөкөй дыйканга жетсин. Ошол дыйкан ушул жерден ушул суу менен өзүнүн түшүмүн жогору болуп, жакшынакай түшүм жыйнап, ороп, анан кийин ушу тапшырсын деген биз мына ушул тилек менен, ушундай ой менен, максат менен куруп атабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, курулуш иштери толук кандуу башталып жүрүп жатат. Же болбосо тактап айта кете турган болсок, водоемдун суу өткөрүүчү 162 метр Г-образного канал, жазылыгы 4 метр. Бүгүнкү күндө бүттү. Анын курулмалары поворотный колодец деп коебуз, сууну токтотуп берүүчү. 80%ке бүтүп, эртеңки күнү башынный водопустту коюу максаттары турат. Ошентип, Тоң районунун аймагына дагы суу сактагач салынары белгилүү болуп, 4 күлдүктөрдүн төбөсү көккө жетип турган чакта жер соруусу Жетөгүз районунун туристтер байырлай баштаган Барскон капчыгайына чакан ГЭС курулары белгилүү болуп, капсуласы салынгандыгын кабарчыбыз кабарлады. Долбоордун алкагында узундугу 5 чакырымга канал жана 300 чарчы метр аянттагы имарат курулат. Кубаттуулугу бир жылда 38 миллион киловатт саатты түзөт. Чакан ГЭСти ишке киргизүү 2025 жылдын сентябрына пландалууда. Бул Барскон капчыгайы. Чакан ГЭСтин курулушуна капсула салуу иш-чарасына облус жетекчиси, район тургундары катышты. Жетөгүз району боюнча Чакан 11 ГЭС курулары күтүлүүдө. Анын ичинен 6 ГЭСти куруу иштери башталган. Барскон капчыгайындагы курулуп жаткан ГЭСтин кубаттуулугу 7,5 мегаваттан турат. Ал эми баасы 706 миллион сомду түзөт. Биз пландаганбыз облус боюнча 31 бул кайра жаралуу булактардын алуучу электр энергиясын кура турган долбоорлор. Мунун ичинде 27 ушул гидроэлектростанциялар, 4 күн электростанциясы, 2 шамал электростанциясы. Мына быйылкы жылы Кудай буюрса 4 беребиз. 4 кичи ГЭСтин курулушу бүтөт. Кудай буюрса пайдаланууга беребиз. Андан сырткары дагы мынакей быйылкы жылы 2-ни баштадык. Андан сырткары жылдын айына чейин дагы 6-ны Кудай буюрса дагы баштайбыз. Жерлерин бөлүп бергенбиз. Долбоорлор иштер жүрүп атат. Ушул 6 айдын жыйынтыгы менен буюрса дагы 4 ГЭСтин курулушун баштоо улантылат. Чакан ГЭСти курууда жабдуулар Австриядан алынып келинет. Долбоордун алкагында узундугу 5 чакырымдык канал жана аянты 300 чарчы метрлик имарат курулат. Кубаттуулугу бир жылда 38 миллион киловатт саатты түзөт. Я очень надеюсь, что бул долбоор абдан пайдалуу деп ишенем. Айрыкча элге жарык берилип, өнүгүү болот. Болочок жаштар бул ишти улантып кетишсе дейбиз. Чакан ГЭСтин курулушу ийгиликтүү аяктасын. Акимдерге чоң рахмат, губернаторго чоң рахмат. Жерин бөлүп берди, анан ушу досум келип, мына бүгүн закладка кылдык. Чакан ГЭСтин буюрса бир жыл ичинде куруп бүтөт. Анан ушул жалгыз эмес, ушу акырын-акырынан 4-5 Чакан ГЭС курулат дейм ойлойм да көлдө, ушул фирма менен. Аналар аябай ушу Кыргызстанга келип, өзүнүн элибизди, өзүнүн жерибизди өнүгүстүрүп келатат да жакшы демилгеси менен.
Ысык Көл облусу боюнча энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу үчүн 31 жер тилкеси бөлүнгөн. Ал эми Барскон капчыгайындагы Чакан ГЭСти ишке киргизүү 2025 жылдын сентябрына пландалган. Салтанат Еримкул кызы, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз районунан. Кыргызда мейман күткөндүк өзүнчө олжо байлык катары эсептелген. Эр азыгы элден деген сөз ушундан калган. Элибиз коногу ыраазы болуп кетсе сүйүнгөн. Мындан улам Балыкчы шаарында туристтик сезонго карата даярдык облус жетекчилери тарабынан көзөмөлгө алынды. Рейдтик иш-чаранын негизинде жол боюндагы соода жайлары, коомдук тамак аш сатуу тармактары текшерилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга улай шаардагы муниципалдык 3 пляждын жайкы сезонго даярдыгы, жарандардын коопсуздугу дагы эске алынды. Ал эми жакынкы күндөрү Балыкчыда туристтер үчүн маалымат берүүчү борбордун курулушу аяктап ишке берилери да күтүлүп жатат. Борбор келген меймандар үчүн өтө ыңгайлуу болмокчу. Себеби ал жерде көл аймагында эс алууга кайсыл жерлер ыңгайлуу экендиги тууралуу так маалыматтар жазылары айтылууда. Балыкчы шаарындагы туристтик маалымат берүүчү борбордун курулушу аяктап, жакынкы күндөрү ишке берилери күтүлүүдө. Долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, Балыкчы шаарынан сырткары облустагы 4 райондо курулууда. Эс алуучулар бул жерден туристтик багыттар тууралуу бардык маалыматты алса болот. Туристтик борбордо эс алуучулар үчүн бардык ыңгайлуулуктар каралган. Ысык Көлдө айланта 5 даана туристтик борборлор салынып атат. Ошонун биринчиси бул Балыкчыда, ачылат, андан Түптө ачылат. Көлдө айланта. Анан буюрса ошо 14-июнда ачылыш болгон атат. Азыр келип курулуштун бүтүшү менен эмнелер жазала элек экенин таанышып кетели дегенбиз. Мен ойлойм, бул жеке эле балыкчылыктар үчүн эмес, бул жалпы Ысык Көлгө келген туристтер үчүн абдан жакшы бир жардам болот. Анткени ушул жерден Ысык Көлдө канча бош орундар бар, кайсы жерде эс алса болот, кандай жакшы жерлер бар экенин ушул жерден маалымат борборунан элдер билип кетсе болот. Балыкчы шаарында жайкы сезонго карата даярдыктар дээрлик аяктап калды. Жол боюндагы мыйзамсыз жайгашкан соода түйүндөр, тамактануучу жайлар иретке келтирилип, каланы көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Рейдтик иш-чаранын алкагында көл жээгинен 100 метр алыстыкка жылдырылып жаткан соода сатык жайлары дагы текшерилди. Жайкы 2024 жылкы туристтик сезонго даярдык боюнча бизде ыйгарымдуу өкүлчүлүктө атайын иш-чара кабыл алынган. Ошол иш-чаранын аткарылышы боюнча бүгүн ушу Балыкчы шаарында бир топ объектлерди ошо жергиликтүү бийлик органдары менен карап чыктык. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына туристтерге кызмат көрсөтө турган Боом капчыгайындагы тамак ичүүчү жайлар, кафелер. Ошо кафелердин иштеши, санитардык абалы, эстетический вид, тегерек четин тазаланышы, анан эми азыркы бүгүнкү күндө дагы абдан бир орчундуу маселе болуп атат. Бул ошол ККМ маселеси, ошо салыкты менен толук камтуу үчүн ошо ККМ маселеси боюнча дагы ошо салык кызматы менен биргеликте ошо иштер жүргүзүлдү. Бир топ кемчиликтер болду, бир топ жакшы иштер болду. Ошонун баарын тиешелүү тапшырмаларды бердик. Балыкчы шаарындагы 3 муниципалдык пляжда жарандардын коопсуздугу үчүн тиешелүү аракеттер көрүлгөн. Кооптуу аймактарга эскертүүчү белгилер илинип, куткаруучулар жумушка алынган. Ишканага тиешелүү Сейил, Толкун почта пляждарында туристтик мезгилге даярдык көрүү иштери аякталып бүттү. Туристтик мезгилге даярдык көрүү иштеринин алкагында ушул Толкун пляжына тиешелүү атайын ушул эс алуучуларга коюлган жабдыктардын негизинде ушул сыгынуучу жайлар, ошондой эле куткаруучулардын атайын бийиктикте турган вышкасы, ошондой эле жердин аянттарына кум төгүлүп, анан куткаруучуларга атайын жабдыктар менен камсыздалып, тегерек чети акталып, сырдалып туристтик сезонго даярдык көрүү иштери аткарылып бүттү. Көлдүн тазалыгы жана ыңгайлуу шартынан сырткары тейлөө кызматын жакшыртуу дагы маанилүү. Жагымсыз окуяларды алдын алуу максатында учурда пляжды техникалык зонага бөлүү аракеттери көрүлүүдө. Мындан сырткары жайкы сезонго чейин жасалып жаткан Балыкчы Чолпон Ата коорумдуу жолундагы бүт көрүү мерчемделген. Миргүл Жеңишова, Слабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары. Кыргыз Бермети Ысык Көл жайкы эс алуу сүйүүчүлөрүн тосууга даяр. Жайкы туристтик мезгилин өткөрүүдө коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Чолпон Ата шаарынын ипподромунда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бөлүктөрүнө жана Ысык Көл облусунун милиция кызматкерлерине гарнизондук саптык кароо өткөрүлдү. Бул самалыкты улай жарандардын, чет элден келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо үчүн гарнизондук бөлүштүрүү болду. Маалыматтарга караганда Ысык Көл облусундагы аймактык тескөөчүлөргө дагы кошумча 136 дана боди камералар берилүүдө.
Саламатсыздарбы жолдоштор? Биз азыр Чолпон Ата шаарында турабыз. Бул жерде 2024 жайкы туристтик мезгилге даярдыктын ачылышына карата Ички иштер министрлигинин органдарынын кызматкерлери саптык кароодон өтүшүүдө. Бул жайкы туристтик мезгилге карата даярдык болуп эсептелинет. Эми мындан ары Ысык Көл облусуна келген ар бир туристтин, меймандардын коопсуздугун ошол жердеги тартип сакчылары, тагыраагы туристтик милиция коргоого алат. Былтыркыга салыштырмалуу бүгүн чындыгына техникалык базалар бардыгы салыштырмалуу көбүрөөк болду. Жетиштүү. Бир эле мисал айтсак, мына былтыркы жана Алтын кум жээги, Алтын кум эс алуу жээгинде бүгүн атайын аймактык милиция пункт ачылды. Ал жерде атайын видео байкоолор коюлду. Ошол жерде кызматкерлер күнү түнү кызмат өтөт. Ошо менен бирге Чолпон Ата шаарындагы эс алуу жээгинде дагы атайын милициянын аймактык пункты коюлду. Ал жерде бүт заманбап сервис тейлөө көрсөтүлөт. Видео байкоолор биздин кызматкерлер ошол жерде эс алуучулардын коопсуздугун толугу менен камсыз кылат деп ишендирип кетебиз. Жайкы туристтик мезгил учурунда ар бир туристтик милиция үчүн мына мындай мотоциклдер жана ошондой эле ар бир кызматкерге боди камералар берилген. Эс алуу жайларында туристтердин берилген суроолоруна жеринде жооп берип, маалыматтык колдоо көрсөтүп, алардын коомдук коопсуздугун сакташмакчы. Ар бир кызматкеринде получается онлайн фиксация болот. Ар бирөө кызматкерге получается рация болуп, видео болот и аудио болот. То есть бодикамерадан центральный аппараттан бүт барын көрүнөт. 360 градусов алат, полностью асты көрүнөт. Ысык Көл областында мынакей өзүңүздөр январь айында форум өткөзгөндө 18 автотранспорт ушу участковый инспекторлорго берилген. Мына не автомашиналары бүгүнкү күндүн бардык талаптарына жооп бере турган камсыздоосу менен кылдык. Ал участковый инспекторлор бүгүнкү күндө ушу туристтик жерлер, тоо жеринде туризм боюнча бүт ошол жерлерди камсыздоо иштерди жүргүзөт. Мындан сырткары экологиялык милициябызды бүгүнкү күндө иштерин көрүп атабыз. Алардын техникалардын бардыгы бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген техникалар менен камсыз кылдык. Туристическая зона. Здесь в нашей области есть туристическая экологическая милиция, которая... Это недавно, да? Нет, уже это как работает 5 лет. Уровне правительства сейчас это все решается. Туристтерди тосуудагы кыргыз өкмөтүнүн жүргүзүп жаткан ишине баа беребиз. Биз дагы эс алуучу катары кыргыз жеринин кооз жерлерин көрүү үчүн Алматыдан келгенбиз. Суктанып турабыз бул жактын кооздугуна. Жайкы туристтик мезгилде коопсуздукту камсыздоодо Ички иштер министрлиги толугу менен даяр. Бүгүнкү күндө республика боюнча 4000ден ашуун видео камералар орнотулуп, күнү түнү иштеп келет. 1220 боди камералар менен камсыздалган кызматкерлер коомдук жайларда тартипти сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда иш алып барышууда. Республика боюнча коомдук тартипти жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо 5000ден ашуун кызматкер иштемекчи. Туристтик милиция кызматкерлери жумасына 2 жолу англис тилиндеги атайын курстардан өтүп турушат. Бул туристтер менен кеңири баарлашууга өбөлгө болот. Өткөн жылы Ысык Көл облусуна 1 300 000ден ашуун турист келген.
Быйыл бул көрсөткүч мындан дагы көп болушу күтүлүүдө. Туристтердин коомдук коопсуздугун көзөмөлдөнү туристтик милиция камсыз кылат. Бул артыкчылыкты жогорулатуу милдети жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарында турат. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касенов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Туристтерди туура тосконду үйрөнүп, аларды заңгыраган жолдорду алып жүрүү ар бир конок ээсинин кыялы. Ошол үчүн жолдун тегизин бил, сөздүн негизин бил десе керек. Бул багыттан алганда мамлекет тарабынан бир катар иштер жолго коюлган. Алсак, быйылкы жылы Ысык Көл облусунда 100 чакырымга жакын жолдо курулуш иштери жүргүзүлө турганы мерчемделип, алардын алды өз ишин баштады. Мындан сырткары Дубандын аймагында дүйнөлүк 2 жана 3 категориядагы жолдордун реконструкциялары кызууланууда. Буга улай эле ушул жылдын апрель айы менен башталган Корумду Балбай Баатыр жолунун 79,3 чакырымында реконструкция иштери кызып жаткан чагы. Азыркы тапта жолду таптоо, тегиздөө жана кеңейтүү жумуштары жүрүп, бир катар техникалар тартылган. Азыр болсо долбоор боюнча иш башталгандан баштап жер жумуштары болуп жатат. Жолдун оң тарабынан, сол тарабынан жолду кеңейтүү иштери болуп жатат. Андан тышкары ошол эле каралган вело жолдордун астындагы жер жумуштары болуп жатат. Жакынкы арада айылдардын иштеринде иш жүрүүсү башталат да. Автожолду куруу үчүн жалпы 526 жумушчу күчү тартылып, анын 260-ын жергиликтүү жарандар жалданып иштөөдө. Корумду Балбай жолун бүткөрүүгө 3 жыл убакыт берилген. Жолду Кытайдын China Road компаниясы салып жатат. Аталган ишкана Кыргызстанда буга чейин бир канча жолдун курулушун жүргүзгөн. Алсак, Боомдун ичиндеги жолду Балыкчы шаарына чейин, Торгартка чейинки жолду жана азыркы тапта түндүк түштүк туннелдерин дагы бүтүрүп жатышат. Ал эми жолго техникалык көзөмөлдү Кувейттин Pace компаниясы жүргүзүүдө. Бул жолдун жасалышын 2015 жылдан бери күткөнбүз. Бул жол бир айдан бери жасалып атат. Ошого карабастан ылдам салынып атат десек болот. Мындай темп менен кетсе, Кудай буйрса, жолубуз сезон бүткөнгө чейин даяр болуп калышы ыктымал да. Корумдудан башталып аягы Төп районунун Балбай Баатыр айылын камтыган маршрут 17 калктуу коңуштар аркылуу өтөт. Андыктан экинчи техникалык категориядагы боло турган жолдо жер астынан 2 өтмөк салынат. 7 жерде машина токтоп, эс алуучу аянтчалар болот. Анда 20дай оор жүк ташуучуна жана 70ке жакын жеңил унаа бата тургандай болуп, бардык шарттар менен курулат. Долбоорго ылайык кээ бир участоктарда көп сандагы дарактарды кыюуга туура келген. Бул жагдайды жолдун техникалык параметрлеринин жогорулашы, трассанын огун түздөө, каршы келе жаткан кыймылдын көрүнүшү менен бирге ылдамдыкты чектөө сыяктуу талаптарга шайкеш келтирүү болуп саналган. Эми кыйылган бактардын ордуна жол курулуш бүткөндөн кийин калыбына келтирүү иштери дагы жүргүзүлөт экен. Мерчемделген иштер боюнча автомобиль жолдорун жашылдандыруу 2 түргө бөлүнөт. Алар коргоочу жана декоративдик бак дарактар отургузулат. Жол азабы көр азабы. Мындан улам алыс жол атты сынайт, оор күн эрди сынайт делет. Эсил кайран ысыр убагында жасалган жолдордун тамтыгы чыгып, Ысык Көл айланма жолуна абалы мышык эмес, мышыктын баласы кошо ыйлай турган абалга кептелип калган. Эми минтип түштүк жээги менен түндүк жээги кошо оңдоло баштаганы элет элинин эртеңине үмүт бергендей болду. Айтмакчы Түп айылынын Борбордук көчөсүндөгү жолдун 1 чакырым 200 метринде 2 жыл катары менен реконструкция иштери жүрүп, ал өтүп кеткен жылы пайдаланууга берилген. Быйыл калган чакырымында курулуш иштери кайрадан жанданды. Азыркы тапта 1 чакырым 265 метр ички жолду оңдоп түзөө иштерин Каракол жол чарба муниципалдык ишканасы жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, тарыхта алгачкылардан болуп мамлекеттик ишкана жол салып жатат. Каракол жол чарба муниципалдык ишканада асфальт жана темир бетон заводдору өтүп кеткен жылы ишке кирген эле. В данный момент проделана работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия. Азыркы тапта 220 метр жолдун эски асфальттары сыйрылып бүттү. Эми таптап тегиздөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Баш аягы 100га жакын жумушчу тартылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай жол жээгиндеги тротуарларга бордюрларды орнотуу иштери дагы жасалып жатат. Эң башкысы коюлуп жаткан ошол эле темир бетон лотоктору жана бордюрлардын бардыгын Каракол жол чарба муниципалдык ишканасындагы темир бетон заводу өзү чыгарып жатат. Эми буюрса жолго төшөлө турган асфальттагы биздин ишканадан өндүрүлөт. Мындай шарттар ишти бир кыйла жеңилдетип, иш ыргагы тезделип жатат. Президент Садыр Жапаров белгилегенде, жол экономиканын кан тамыры. Ага кошумча элдин карым катнашынын жакшырышына түздөн түз өбөлгө болуучу фактор. Жолдорубуз оңолсо элдин карым катнашынан баштап туризм, экономика сыяктуу олуттуу тармактардагы өзүнөн өзү өнүгүүгө багыт алат. Дегенибиз, Ысык Көл облусунда тоо туризмине ыктагандар барган сайын көбөйүүдө.
Түп районунда ишке ашып жаткан Каркыра тоо комплексинин курулушу тоо туризмин сүйүүчүлөргө жакшы мүмкүнчүлүк. Учурда мында долбоордун биринчи баскычындагы иштер аткарылып жатат. Кабарчыбыз жеринен барып, жергиликтүүлөрдүн дагы ой пикирин угуп, алгачкы иштерге абай салып келди. Дал ушул жол алыскы Каркыра жайлоосуна алып барат. Бул аймакта туризм тармагын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр арбын. Айта кетсек, курулуш иштери жаңы гана башталган Каркыра тоо комплекси жакшы бүтүп алса, бир катар туристтер агылып келет. Азыр биз Каркыра тоо комплексинин курулушу жүрүп жаткан аймакка келип калдык. Мында учурда долбоордун биринчи этабына тийиштүү болгон иштер аткарылып жатат. Тагыраагы асма жолдор жайгашкан жерлерге белгилер орнотулуп, суу түтүктөрү коюлууда. Бул жер тоолуу аймак болгондуктан аба ырайы бат-баттан өзгөрүлүп турат экен, бирок ошого карабастан жумуштар өз мөөнөтү менен аткарылууда. Комплекс аймактагы биринчи ири эс алуу борбору болот. Мында эс алуунун жана спорттун ар кандай түрлөрү, анын ичинде машыгуучу жана эл аралык мелдештер үчүн заманбап инфраструктура түзүлөт. 20дан ашык бир өңчөй эс алуу үйлөрү курулуп, тамактануучу жайлар өңдүү эс алуучуларга баардык ыңгайлуу шарт каралган. Я считаю, что наш проект очень важен. Бул долбоор биздин облус үчүн, жалпы эле өлкөбүз үчүн маанилүү. Биринчиден, жергиликтүү жашоочулар жумуш менен камсыз болушат. Аны менен бирге мамлекетибизде туризм тармагы өнүгөт деген ойдомун. Курулуштун аркасы менен мында инфратүзүм да жакшырат. Туризма. Долбоор жалпы 6 баскыч менен ишке ашат. Каркыра эко шаар деп ат айтып тургандай, курулуш иштеринин баары жер кыртышына зыян келтирбегидей экологияны сактоо жолу менен жасалат. Свайларды куруп бүттүк, биринчи этап. Анан могу жыгач үйлөр келген, жер кыртышын баягы казбай курулуп жатат. Үйлөр да өзү экологиялык жактан таза. Анан бул аябай бизге пайдасы тие турган бир спорттук кышкы туризмдин бир түрү. Кышкы туризмди өнүктүрүп, жайкы туризмди өнүктүрүп, бул жакта Каркырада негизи эле эс алуучулар көп. Анан ушул жергиликтүү элдерге деле пайдасы өтө чоң тиет деп ойлойм. На данном объекте мы устанавливаем очистные сооружения. Бул объектте биз саркынды суу тазалоочу жайын куруп жатабыз. Ошондой эле мында курула турчу эс алуу үйлөрүнө суу жеткирүүчү түтүктөрдү даярдап жатабыз. Бул долбоорду ишке ашырууга катышып жатканыбызга аябай ыраазымын. Бул аябай чоң долбоор. Чындыгында эле ушул аймакты өнүктүрөт деп ойлойм. Алдыда дагы мындай курулуштарга катыша беребиз. Будем участвовать в дальнейшем строительстве. Курулуш аяктаса, бул жылы бою иштей турган комплекс болот. Жергиликтүүлөргө да бир катар жумуш орундары түзүлөт. Комплекстин курулуп атканына бизге абдан жакшы болуп атат. Биздин ушу үйүбүз ушу комплекстин жанында болгондуга жараштуу бизге жана бул айылдагылардын баарына жумуш орундулары түзүлүп атат буюрса. Чет мамлекеттен да көптөгөн туристтер келип, Кыргызстаныбыздын жаратылышын таанытып, баардыгына ушу Кыргызстаныбыздын жакшы кооз жерлерин көрсөткөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат буюрса. Долбоордун концепциясы кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин камтыйт. Комплекс 5000ге чейин эс алуучуларга ылайыкталган. Жайлоонун кооз жаратылышы, таза абасы менен келген меймандарды тарта турган объекттин жалпы суммасы 191 миллион АКШ долларын түзөт. Күн батыш жагы ысык көл, ар тарабы бирдей тең. Иледен ылдый айдаса ат чабуучу жери кең, ар тараптан сандалып аккан булак суусу бар кең Каркыра атагы деп Кошой бабабыз теген жерден бул жердин сулуулугуна суктанбаса керек. Айтор комплекс салынса, Каркыранын атагы таш жарып, бир кездеги жылдызы кайрадан жанчудай. Ошентип жашыл шыбер көк майсаңды элестетип баштаган кезде жайлоо темасын шайлоо темасы уланчудай болуп калды. Себеби номер 36 ысык көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 30 апрелиндеги жарлыгы менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо үстүздөө жылдын 30 июнуна дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында шайлоого даярдыктарды камтыган жыйын өткөрдү. Мөөнөтүнөн мурда шайлоону уюштурууга Ысык көл округдук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү, участкалык комиссиялардын 735 мүчөсү жана 61 шайлоо участкасы Кыргыз Республикасынын санариптештирүү саясатынын алкагында талапкерлерди каттоо үчүн электрондук талапкер программасын киргизген. Жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы шайлоо алдындагы даярдыктар, бир катар маселелер туурасында маалымат берди.
президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды. Бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоонун себеби сиздерге белгилүү. Анткени жогорку кеңештин депутаты өзүнүн арызы менен өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотту. Өзүнүн арызынын негизинде ошондой эле ситуация бир нече округдарда болду. Жалпы маалымат дагы берип кетет элем ушул боюнча, анткени туура маалымат берүү биздин максат жана милдет. Анткени ар кандай маалыматтар туура эмес массалык маалымдоо каражаттарда чагылдырылып атат. Жалпысынан ушул чакырылышта 18 депутат мөөнөтүнөн мурда өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотушту. Анын ичинде 10 партиялык тизме менен келген депутат. Демек 10 депутаттын ордуна тизмеде кийинки турган талапкерлерге өткөрүлүп берди. Ал эми 8 депутат ушул бир мандаттуу округдан шайланган. Ушул бир мандаттуу округдарда демек кайра мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалып атат. Реформанын натыйжасында биздин добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоочуларды эсепке алуу бул так жана анык өткөрүлөт. Бул штабка биздин ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ошондой эле укук коргоо органдары катышып, азыркы шайлоо абагындагы уюштуруш иштери кандай жүргүзүлөт, ошондой эле бүгүнкү күнгө даярдык кандай экен боюнча атайын жыйын өткөрүлүп, ар бир ушул райондун, шаардын жергиликтүү бийликтеринин билдирүүлөрүн алдык. Азыркы күндө өзүңүздөргө белгилүү 10 июнь күнү уже каттоонун баары бүтөт. 10 июндан баштап үгүт иштери башталат. Ошого байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, ошого биргеликте жергиликтүү бийликтер менен укук органдары кандай шарттарды түзүп, кайсы шартта ушу ачык айкын шайлоо жүргүзүүнү негизги милдеттери бизде. Ошол үчүн азыркы күндө биз ушуну жергиликтүү бийлик менен бирге ушул округдагы болгон штабтар менен бирге иштерди баштадык. Номер 36 Ысык көл шайлоо округунда учурда 97 340 шайлоочу бар. Административдик аймактык реформанын негизинде 4 айылдык аймак, 1 шаар болуп түзүлгөн. Аймактагы участкалары шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү учурда шайлоого кызуу даярдыктарын башташты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда бүгүнкү күнгө чейин 14 талапкер каттоодон өтүп, дагы 4 талапкердин документтери каралууда. Бардык талапкерлерди каттоо 10 июнда аяктайт. Ал эми үгүт иштерин каттоо аяктаган күндөн тартып 29 июнга чейин жүргүзүлөт. Жайлоо жайлоосу менен, шайлоосу менен. Элдин күнүмдүк тиричилиги болсо жер иштетүү, мал чарбачылыгы, соода сатык менен байланышкан. Соода сатык демекчи Түп районунун борборунда жаңы базардын ачылышын эл көптөн бери күтүп жүргөн. Азыр эми ишке берилгени турат. Жол боюндагы иретсиз жайгашкан күркөлөр алынып, соода түйүндөрү бир жерге топтолуп, аларманга дагы, сатарманга дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Базарды Түп айылынын жеке ишкери демилгелеген. Соода түйүнүндө 80 соодагер отуруп иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Эми коопсуздук эрежелерин такты сактоо максатында да талап деңгээлинде ылайык иш жүргүзүлөт. Мурунку бош калып иштебей алган базар болчу. Ошол жерди сатып алып, ошол жер 4 жыл турган. Анан ошону салганга тилекке каршы акчабыз жок болуп, анан мамлекет башчысына ыраазычылык ошол өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом карап берип, Каныбек Маматбековичтин демилгеси менен ушул түптүү центрин жакшырталы деп ушул базарды салып атабыз. Мынакей, ушул бул катарыбыз жашылча, анан бер жагы эт саткан павильон болот. Анан бияк ветуправленияга берген контейнерибиз ушул. Бул базарда мал чарба адистери үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Базарда сатыла турган эттин, сүттүн сапатын текшерүүдө ветеринардык адистер жеринде текшерүүгө ала алышат. Башкысы ирээттүүлүк, тазалык негизги орунда турмакчы. Базардын толук кандуу ишке киришине Ысык көл өнүктүрүү фонду 10 миллион сом бөлүп берген. Учурда бөлүнгөн каражат максаттуу жумшалып, ачык айкын маалымдуу иштер дагы жүрүп жатат. Базар демекчи ишкерлер да мамлекет койгон талапты так аткарып, эки тарап тең ачык айкын иштесе, бул казнабыздын капчыгынын калыңдашына эле алып келет. Жогоруда айтылган жолдор, тугулуп айтып жаткан туризм, эми бутуна туруп келаткан экономикабыздын өсүп өнүгүшү да ушул ачыктыкты талап этет. Ал үчүн ККМ менен иштөө зарылдыгы учур талабы. Маалыматтарга караганда 1 июлдан тартып патенттик система менен соода кылуу жокко чыгарылып,
бардык субъектлер жеке ишкер катары катталып, контролдук кассалык машиналар менен иштөөгө милдеттендирилет. Анда ишкердик кылгандар касса аппараты аркылуу тапкан пайдасына жараша мамлекетке салык төлөйт. ККМды соода жана коомдук тамактануу түйүндөрү, дарыканалар, авиакассалар, май куюучу жайлар, интернет дүкөндөрү, ошондой эле калкка кызмат көрсөтүүчү жана калк менен накталай же накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзүгө ашыруучу субъектлер жана башкалар колдонушу керек. Каракол шаарындагы курулуш саткан дүкөндүн ээси көзөмөл кассалык машинасы менен 2 жылдан бери иштеп келет. Соода борбордун күнүмдүк кирешеси орточо 80 000 сомго чейин. Ал азыр түшкөн акчасына жараша мамлекетке салык төлөйт. Патент менен төлөп жүргөндө мындан 3 жыл мурун 5 000 4 000 тегерен 3 патент алып төлөчүбүз. Общий 15 000 болчу да. Кийинчерээк эсептеп көрдүк. Азыр 1%-тен болуп атат. Болжолу сезон учурунда 30 000ге барат эми. Айначы күнүгө 1000дин бул жерде эмелер бар бизде. Өткөн күндүкү соодаларчы. Болжолу 80, 70, 90, 100, 110 ушундай болуп турат. Күнүкө эмечи, ошого жараша төлөнөт да. Кышкысы болсо бизде соодабыз аз болот. Кышкы биз стройматериал болгондуктан. Анда ошого патенттин артыкчылыгы ошо жерде билинет экен да. Себеп кышында соода болбогон учурда деле патент менен ошондой эле төлөчүбүз. Азыр болбогон учурда ККМ менен төлөнбөй калат экен да, аз болуп калат экен. Учурда кассалык көзөмөл аппаратын алгандар ийгиликтүү иштеп жатат. Алардын айтымында бул патентке караганда бир топ ыңгайлуу. Бирок азыр өкүнүчтүүсү кардарлардын контролдук аппараттын чегинин талап кылбагандыгы. Болгондо ошондо прям элдер аябай чек сурап, баары чогултуп, кызыктуу болчу да элдерге. Азыр просто мусор болуп атат да, ошол чектин баары. Поэтому көп сурабай эле да. Мурда чында лотерея ойноткондо кылчумун, азыр болсо көп деле кылбайм. 0,5%. Бир күндө соода кеде 15 000ден 30 000ге чейин болот да. Ошондон 0,5% төлөйбүз. Бир айда где-то ошол патенттин акчасы эле чыгат да. Салыкчыларда жаңы реформаны колдоого чакырат. Анткени чоң киреше тапкандар кассалык аппарат менен мамлекетке көп суммадагы салыкты беришет. Тактоолорго таянсак, салык төлөгөндөрдүн көлөмү былтыркы жылдын 5 ай аралыгында 123,7%га өстү. Мен ала келсек, кирешебиз аябай көбөйдү бүгүнкү күндө. Мисалы мурун патент менен жүргөндө патенттин ставканын баягы ишкердин өзүнүн товардык жүгүртүүсү аныкталчу эмес, ачыкка айкын чыкчу эмес да. ККМ колдонгондо бул деген биринчи товардык жүгүртүүсү аныктоо, ачык айкынга чыгаруу, баягы көмүскөдөн өзүнүн кылып аткан ишкерлигин, яны өзүнүн товардык жүгүртүүсүн аныктоо. Жаңы салык реформасы соодагерлердин кызыкчылыгын көздөйт. 1-июлдан баштап патент менен соода кылуу жоюлат. Каракол шаарында буга чейин деле соода жүгүрткөндөрдүн дээрлиги көзөмөл кассалык аппараттарын колдонуп келишкен. Ушу биздин кардарлардан, жарандардан суранат элем бүгүнкү күндө ар бир кылган жериңизден ККМ чек талап кылыңыздар. Кызмат көрсөтүү жайы болобу, ашкана, тамактануу жайлары болобу, мына соода сатык алектен ишкерлерден болобу, магазиндерден, базарлардан ошон үчүн мен суранат элем биздин жарандардан ар дайым чек талап кылыңыздар. Каракол шаары боюнча тойканалар, кафе, кичи тамактануучу жайлардан 102, азык-түлүк дүкөндөрүнөн 205, 65 мейманкана, 2 базарда 1300 соодагер бар. Эми алардын бардыгы адилеттүү салык төлөп, өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салым кошушса экен. Бүгүнкү күнгө чейин 1676 ишкер контролдук кассалык аппарат менен иштеп келген. Албетте, ишкердик кылуудагы айкындык көмүскө экономиканы да ачыкка чыгарып, мектеп, бала бакчалардын курулушуна да салымын кошот дешет адистер. Ага карабай, азырда курулуп жаткан окуу жайлары бар. Айтсак, жалгыз өрүктөгү 225 орундуу мектеп курулушу аяктоо алдында турат. 4 корпустан турат. Спорт залы менен да ошондо 4 корпустан турат. Негизги жумуштар бүтүп калды. 225 окуучуга неметилген, каралган. Азыркы убакта негизги жумуштарын бүтүп калды. 2 кабаттуу мектептин ички жасалгылоо жумуш аяктап, сырткы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери калды. Куруу иштери 2022 жылы башталган. Ишке берүү жаңы окуу жылына мерчемделүүдө. Негизи ушу жаңы мектепке аябай муктаж болчубуз. Биз бүтүп кеткен мектебибиз аябай аварийный состоянияда болчу. Биз биринчиден ыраазычылык
президентибизге Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат айтабыз айылдын атынан. Анан экинчиден ушу кылып аткан компания, ушу мектебибизди куруп берип аткандарга ыраазычылык билдиребиз. Учурда облус боюнча бала бакчага барбаган балдардын саны 5000ге жакын. Аларга мектепке чейинки билим жана тарбия берүү негизги максат. Мындан улам өкмөттүн акселераторлору долбоорунун алкагында Ысык көл облусунда 17 бала бакча ачылды. Долбоор аркылуу бала бакчага барбаган балдардын саны кыйла кыскарып, бир катар жумуш орундары түзүлүүдө. Ысык көл районундагы Бактуу Долоноту айылында жеке ишкер Элмира Жолбунова үй тибиндеги жеке бала бакча ачты. Ал балдар бакчасын ачуу үчүн атайын өкмөттүн акселераторлору долбооруна катышып, окуудан өткөн. Бала бакчага 1,5 жаштан 6 жашка чейинки бөбөктөр кабыл алынат, 20 орунга ылайыкталган. Санэпидстанциядан бир сыйра бизге нормативдер берилди. Кандай кылып колдонушубуз керек, кандай тамакты беришибиз керек, кандай тиги үйдү кандай кармашыбыз керек, ошондой бүт нормативдерди окудук бир сыйра. Ачыш өтө эле оор болду, эми жеңил эмес. Азыр эми ошо балдарды кабыл алып иштегенибиздин баасын установка кылып атабыз. Жаңыдан ошо баарын алып, баарын тууралап, условиясын баарын канча жакшы кылган аракет кылып атам, мына ошо 8000ден кылып атабыз да. Өлкөдө мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги бүгүнкү күндө курч бойдон калууда. Мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде кезек күткөн ата-энелер көп. Мындан улам үй тибиндеги ачылып жаткан бала бакчалар көйгөйдү чечүүгө өбөлгө болот. Министрлер кабинетинин тапшырмасы менен акселераторлор деген программа менен ушундай челлендж болуп башталган. Былтыр ушу жарым жылдын ичинде ушундай иш аракеттер жасап, биз балдарга мүмкүнчүлүк ата-энелерге ушундай шарттарды түзүп атабыз. Ал эми Балыкчы шаарында 11 бала бакча бар, бирок калаада дагы кезекке турган балдардын саны кыйла өсүп, бала бакча таңкыстыгы курч. Өлкө боюнча иштелип чыккан өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында Балыкчыда дагы үй тибиндеги Ханайым бала бакчасы ишке кирди. Бала бакча 20 баланы кабыл алууга даяр. Имарат заманбап эмерек жабдуулар менен толукталып, анда тажрыйбалуу 4 тарбиячы иш менен камсыздалды. Бала бакча балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн арттырууга көмөктөшүп, кошумча ийримдер менен толукталган. Жай мезгилинде дагы 1 жаштан 7 жашка чейинки балдарды кабыл алат. Бизде Балыкчы шаарында 11 бала бакчабыз бар, мамлекеттик. Ошондой эле акселератор программасынын алкагында түшүндүрүү иштерин жүргүздүк Балыкчы шаарында. Бизде жеке айым ишкерлер кызыгып, ошол үй тибиндеги бала бакча ачам, кандай ачса болот, кандай шартта ачылат, кандай керектүү документтер, ошонун баарын биз билим берүү бөлүмүндө чогултуп, ишкер айымдарды түшүндүрүү иштерин өткөрдүк. Жалпысынан өкмөттүк акселератор программасы негизинде окутуудан 50 айым өттү. Каракол шаарында мектепке чейинки билим берүү уюмдары июнь айы толук иштей турган болду. Облустун Борбор каласында 16 бала бакча бар. Аларда тарбияланып жаткан балдардын саны 4166 түшөт. Шаардагы бардык бала бакчалар келген бөбөктөрдү кабыл алуусун улантып жатат. Каракол шаарында мынакей быйыл жайкы мезгилдерде июнь айында Каракол шаарындагы ошол 16 мектепке чейинки билим берүү уюмдарыбыз бардыгы толук иштешет. Июнь айында канча бала келсе, бир тайпа ачып алып, ошол тайпага келишет. Ал эми июль-август айларында биз ошол дежурный садик деп койдук. Ал жерге ар бир мектепке чейинки билим берүү уюмунда канча бала калган болсо, 10 калабы, 20 калабы, 15 калабы, алардын бардыгы өзүнүн мектепке чейинки билим берүү уюмунун директоруна табыштамасын беришет. Ошол табыштама негизинде список беришет да. Список менен биз номер 12 мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алабыз. Мектеп бала бакчалардын ачылып жатышы жакшы жышан. Билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң осолсуң. Келечек билим менен илимде экендигин тарыхта тастыктаган. Эмесе сөздү Ысык көл облусунда асыл тукум мал багууга ыктагандардын саны көбөйүп жаткандыгына буралы. Буга мамлекет тараптан да колдоо болуп, лизингке алган эт, сүт багытындагы уйлар фермерлердин жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө түзүлүп жаткандыгы мисал. Асыл тукум мал өстүрүүнүн артыкчылыгына кабарчыбыз дагы кызыгып, жергиликтүү бийлик менен бирге жеринен таанышып келди.
Тоң районунун тургуну Арген мырза асыл тукум мал багууну колго алып, бир катар түрүн багып көргөн. Бул жолу ал өзү жашаган аймакка ылайыктуу келет деп Абердин ангус тукумундагы уйларга өттү. Мамлекеттин колдоосу менен лизинг алган эт багытындагы уйлары төлдөп, учурда малдын башын көбөйтүүнүн аракетинде. Эт багытында порода болуп эсептелет. Анын үстүнө да бул деген дүйнө жүзү боюнча эң эт жагынан мраморный эт катары болуп эсептелет да, биринчи орунда турат. Анан суукка дагы чыдамдуу экен, бизге жер шартына да ылайыктуу ушул породаны тандап, ушул породаны көбөйтөлү деп атабыз. Келечекте буюрса, ушул породаны көбөйтүп алып, элге жайылталы, эл дагы санынан сапатына өтсүн деген оюбуз бар. Тоң району көбүнчө эки багыт менен иш жүргүзөт. Айыл чарба багыты и туризм тармагы боюнча көбүнчө элдер ушул менен алектенебиз. Бирок буга чейин биздин районубузда былтыр 2 асыл тукум чарбасы болгон болсо, быйыл уже 3кө жеттик. Малдардын баардыгы деградация болуп атат. Ошондон чыгуу максатында, элдерге жакшы киреше алып келүү максатында былтыр бул үстүңкү долина жалаң мал менен алектенгендиктен биз өнүктүрүү фонд аркылуу дагы 4 ангус букасын алып бергенбиз. Фермер лизингке 6% жеңилдетүү менен жалпы 32 баш асыл тукум уй алган. Булар малдын 10% суммасын төлөө менен 7 жылга берилди. Мындай аракет дыйкандар үчүн чоң колдоо. Айыл банктын жогорку өндүрүмдүүлүктөгү асыл тукум уйларды берүү программасынын негизинде берилген. Мындан тышкары агро өнөр жай комплексин кредиттөө программасынын алкагында дагы берилип атат. Ушул лизинг программасы менен айыл чарба техникаларын алышса болот. Жалпы суммасы 5 миллион сомдук проект 7 жылга берилди. Бүгүнкү күндө бардык карантин шарттарынан өтүп, ветеринардык текшерүүлөрдөн өтүп, фермердин өзүнүн колуна тапшырылды. Азыр бүгүнкү күндө учурдун талабы болгондуктан сандан сапатка өтүү программасында фермерлерге дайыма окутуу, айыл чарба министрлиги аркылуу фермерлерге окутууларды жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде асыл тукум малдарды алып келип тапшырып атабыз. Белгилей кетсек, кийинки мезгилде мамлекеттин колдоосу менен дыйкандар жеңилдетилген насыя менен камсыз болушуп, айыл чарба тармагы олуттуу колдоого алынып жатат. Аталган долбоор район аймагында 2 жылдан бери ишке ашууда. Алдыда ушундай эле дагы бир чарбага 30 баш асыл тукум уй тапшырылган турат. Сиздер апта маалыматтык программасын көрдүңүздөр. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.